Ассаламу алейкум, устаз. Сизге дагы бир суроом бар эле. Азыркы учурда жаштар 9 класс бүткөндөн кийин эле бизнес кылыш керек дейт. Кээ бирлери акча табыш керекмин деп ишке кирип кетет да. Ошолорго кандай сунушуңуз бар? Алейкум салам. Айбек байым, эми жаш муундун мо адал өмүр менен пешене терин төгүп, адал оокат менен күн кечирүүгө тырышканы, талпынганы бул жакшы нерсе. Бирок ар бир нерсе өз учурунда ошол мезгилди туура баалап, Кудай берген өмүрдү даанышмандуулук менен туура пайдаланып калган жакшы айтайын дегеним. Жаштык кездин илебеси башкача, Кудай Таала башкача күч берген себептен аны илим билимге жумшап калыш керек. Азыр эми 9дун базасы менен деле көпкө чама чаркыда жетпейт. Ошол себептен 10-11-ти жакшы окуп, түз мааниде мындайча айтканда ойноп кетпей, күлүп кетпей, 10-11-ти жакшы окуп, Кудай берген шык жөндөмгө жараша өзүнүн кызыгуусу болот, ошону айгинелеп тактап туруп, илим билимге жумшап алса, ата-бабаларыбыз айтат эмеспи? Билими күчтүү миңди жеңет, билеги күчтүү бирди жеңет деп. Бул ошо динден алынган акыйкаты бар сөз. Ошого жаш кезде, кырчын жаштыкта илим билимге жумшап, тажрыйба топтоп, дүйнө кезип мүмкүнчүлүк болсо, андан кийин ошондо дагы өзүнүн карчанын уруп кыйнабастан, келечекте мамлекетибизди да көтөрө тургандай, мусулман үммөтүнө дагы мындай бир бекемделишине, сапатынын өсүшүнө, кайраттуу күжүрмөн болуусуна таасир этет. Ошол себептен жаштар утурумду азын-аулак айлыкка жана башка оокатка, байлыкка кызыкпастан, чыныгы байлык бул ошол илим билимдин аркасынан түшүп, тажрыйба топтосо аста секин баардык жашоодо нерсе келет. Ошо орду менен болгон жакшы.